карасаңыздар, придыхательные согласные деп турат. Бул аба менен кошо, ооздон абагы жел кошо чыгып айтылган үнсүздөр да. Муну кандай айтабыз? Мисалы үчүн ар бир тамганы баксаңыздар х кошулуп чыгып атат, бирок мисалы үчүн х деп окубайбыз. Х экөө жуурулушуп ооздун ичинен бир үн болуп чыгыш керек. Жакшылап угуп турсаңыз, к, т, ч, х, п. Манжаңызды, бармактарыңызды оозуңузга жакын алып келгенде, ушул тамгаларды айтып атканда, х, аба, жел кошо чыгып туруш керек. Х деп чыгып туруш керек да. Бул тамга мына к. Ушул эле к тамганын эле х кошулган варианты негизи. К, т, ч, х, п. Айырмасын билдиңиздерби? Мына к болсо к. Бул т болсо т. А бул ч болсо ч. Х. А бул б болсо п деп атат да. Бул жердегилер каткалаң десек болот. Кыргызчасы каткалаң үнсүздөргө туура келет. Мисалы үчүн бул жөн эле т, а бул жел менен кошо чыккан т, а бул т. Т. Бул жерде жел кошо чыгып атса, тескерисинче бул жерде жел ооздун ичинде калып калыш керек. Бир канча жолу машыкканда түшүнүп аласыздар. Колду оозго жакын алып келгенде аба чыкпаш керек. Тилдин учу таңдайга эң алдыңкы тиштин аркасына келип туруп калат. Мисалы үчүн т. Тилдин учун үстүңкү маңдайкы тишиңиздин аркасына алып келип токтоп калат. Т. А бул жерде эриндер тиет, аба сыртка чыкпайт. Б. С. Ч. Түшүнүктүү болдубу?